Эми Алла Тааланын достору болгон инсандар кимдер? Аллага дос болуп, шайтандын досы эмес, нафсы коргордун досы эмес, жараткан жаратуучунун дос болгон инсандар кимдер десе, алладина аману ва кану яттакун. Ушундай бир инсандар дейт, алар иман келтиришет жана Алла жолда таквачылык кылат дейт. Алла жолда таквачылык менен күнөөлөрдөн алыс болуп жашаган инсандар бул Кудайдын достору дейт. Ушул таквалар жөнүндө башка сүрөдө Алла Таала мындай дейт: Ал-ахиллау яума идин ба'духум ли бa'з аду. Эртең кыямат күнү дейт, ушундай достор келет дейт. Бул дүйнөдө дос болуп жүргөн инсандар эртең кыямат күнү болгондо бири-бирине душман болушат дейт. Эй досум деп телефон чалып жүргөн досуңа эртең кыяматта душман болосуң дейт. Бири-бириңерге душман болуп тирилесиңер дейт. Иллал муттакун. Таква гана болгон, такванын негизинде гана достошкон инсандар болот дейт. Ошондой достор болот дейт. Алар гана бири-бирине эртең күнү кыяматта душман болбойт дейт. Алар бири-бирин издешет дейт кайра. Таквачылыктын негизинде, исламдын негизинде, диндин негизинде, бир жакшылык иштин негизинде бири-биринин дос болгон инсандар эртең кыяматта бири-бирин издеп дос болуп ошол жерде дагы чогуу бейишке киришет дейт. Бирок канчалык инсандар байлык үчүн, бир мансап үчүн, бир атакка, даңкка жетүү үчүн дос болгон инсандар, дүйнө үчүн дос болгон инсандар эртең күнү бири-бирине душман болуп тирилет дейт. Көрдүңүзбү тууганым, канчалык оор аяттар. Ойгонолу, дос тандаганда карайлы, таквачылыгына карап, сизди канчалык акыретке эстетип турат ал досуңуз. Сүйлөгөн сөзү менен, жүргөн турганы менен, жашоосу менен канчалык сизди акыретке эстетип турган адамды дос кылыңыз. Ошондой адамдар менен кудалашыңыз, ошондой адамдар менен кошуна болуңуз, ошондой адамдар менен балаңызга да дос таба бериңиз. Атак даңктуу бала менен дос кылбайлы балдарыбызды. Ал ошол жака тартып кетет бала. Биз азыр ошондой көнүп калдык. Ошондой инсандар менен бас достошо коебуз. Бир чай ичкенден кийин эле доска айланып калабыз. Акырет үчүн дос болгондор гана кыяматта Алла Таала эмне дейт? Я ибади ла хауфун алейкумул яум ва ла антум тахсанун. Эй менин пенделерим дейткен ошондой инсандарга. Алла жолдо таквачылыктын негизинде дос болгондорго Алла Таала кыяматта кайлап айтат экен. Ла хауфун алейкум ал яум. Бүгүнкү күндө силер үчүн эч бир коркунуч жок. Бүттү коркунучтун баары ал дүйнөдө калды. Ва ла антум тахсанун. Силерге эч бир кайгы каба да жок дейкен.